Балыкчы шаары номер 6 Саякбай Каралаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби. Башталгыч класстардын мугалими Салиева Рыскүл. Адеп сабагы 1 Б класс. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Азыр жагымдуу маанай түзүп алалы. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын, бар болгула балдарым. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Маанайыбыз эң жакшы, андан кийин 5 жакшы, кайгы капа билбейбиз, жалкоолукту тилдейбиз. Сабакка даярсыңарбы балдар? Баарыңар көңүл буруп бери карагыла. Алтын эрежени сактайбыз. Биринчиден, таза жүрөбүз, антисептик колдонобуз. Экинчиден, маска тагынабыз. Үчүнчүдөн, аралыкты сактайбыз. Туура жүрөбүз балдар. Төртүнчүдөн, сабакка активдүү катышабыз. Бешинчиден, туура, так жооп беребиз. Өткөн сабакка кайталоо жүргүзөбүз. Өткөн сабактын темасы менин ысмым. Балдар, өзүңөрдүн ысмыңарды чечмеледиңерби? Силердин чечмелегениңер мага келген. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей ар бир баланын атын чечмелесе болот экен. Жаңы тема Ататек жана 7 ата. Ар бир окуучу өзүнүн ататегин билиш керек. Бүгүнкү сабактын максаты: биринчиден, ар бир бала 7 атасын билип, айтып бере алат. Экинчиден, ататегин жана аталарынын басып өткөн тарыхын үйрөнүшөт. Үчүнчүдөн, улууларды сыйлоого тарбияланышат. Атадан балага карай 7 муундун аты. Ар бирибиз билишибиз керек. Бала, небере, андан кийинкиси балдар: чөбөрө, чебере, чыбыра жана кыбыра экен. Баладан атага карай 7 муундун аты. Муну дагы билесиңер силер балдар, дагы үйрөнүп аласыңар. Ата, чоң ата, баба, кубар. Андан аркысы жото, жете, анан тек экен. Тегин билбеген тексиз, эбин билбеген адепсиз. Ошон үчүн балдар, өзүңөрдүн чоң атаңарды билесиңерби? Анын атасын билесиңерби? Атасынын атасын билесиңерби? Мына ушул 7 атасын так билген бала азамат экен. Силер дагы ошону үйрөнүп алгыла балдар. Азыр кичине эс алып алалы. Физминутка.
Азыр Чыңгыз Айтматовдун жети атаны эмне үчүн билиш керек деген Ак кеме повестинен үзүндүнү угабыз. Мен мүйүздүү буг эненин балдарынын баласымын. Аны сага ким айтты? Атам айткан. Чырагым, сөзүңө түшүнбөдүм деп солдат таң калды. Жаныңда жумшак орунда эпейип отурган бул делден кулак чоң баш балага назары түшүп, солдат кызыгып калды. Бирок бала дагы сураштыра келсе, солдат өз уруусунун башталышы түгүл жети атасын так билбейт экен. Ага уялып калды. Айта келсе 3 атага араң жетти. Жети атаңдын аттарын үйрөткөн жок беле атаң, деди бала. Ага эмне мынча таңсык болдуң? Жети атамды билбейм, бирок көрүп турасың го, эл катары жашап жүрөм. Атам айтат, адамдар ата тегин унутуп койсо бузулуп кетет деп. Ким бузулат, кишилерби? Ооба. Эмне үчүн? Анда дейт атам айтат, баары бир балдарымын балдары билбей калат деп. Адамдар арам иштен жийиркенбей, тартынбай калат дейт. Баары бир балдарынын балдары билбей калат да, анан адамдар жамандык жасай баштайт экен. Бул аңгемеге түшүндүңөрбү? Эмне үчүн солдат өзүнүн жети атасын билбейт экен? Кичинекей болсо да бала өзүнүн жети атасын билип айтып турат. Жети атасын билбеген адам жамандык кыла берет деп чоң атам айткан деп айтып жатат. Көрдүңөрбү балдар? Ошон үчүн силер дагы жети атаңарды айтып үйрөнгүлө. Үйгө тапшырма Адеп китебинин 41-бетинде Чотурованын жети ата деген ырын үйдөн жаттап келесиңер. Азаматтын белгиси аталардан бата алган, жети атасын билбеген жетесиз кул аталган. Жакшы жигит ардактап, ата жолун улантат, эмгек өтөп журтуна, элин кошо кубантат. Жети атасын билгендин жетик болот акылы, улук болгон сайын көп, кичик болот басыгы. Андан тышкары балдар, бабалардын батасы бар. Ала тууңду сүйүп өс, ак калпагын кийип өс, жети тилди сүйүп өс, жети атаңды билип өс. Оомин деп бизге ата-бабаларыбыз батасын берген экен. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта калгыла балдар.